Азыр биз 7-класста логикалык ойлонуунун жардамы менен мисалдарды кандай кылып чыгаранын мисалдарын көргөзөлү. Номер 1 мисал. Эки сандын квадраттарынын айырмасы 69 болгон бардык эки орундуу сандарды тапкыла дейт. Демек, квадраттарынын айырмасы биринчи саныбыз а болсо квадрат болчу, экинчи саныбыз б десек анын квадраты болсун, барабар 69 болушу керек экен. Ушул шартты канагаттандырган бардык натуралдык сандарды тапкыла дейт. Бардык натуралдык сандарды. Так, муну 7-класста өткөн кыскача көбөйтүүнүн теңдештигин пайдалансак, а квадрат минус б квадрат эки кашак ажырарын билебиз. А минус б, а плюс б барабар бар жагы 69 дейт. Биз барабардыктын сол жагын эки көбөйтүүчүгө ажыраттык. Мынабы биринчи каша, биринчи көбөйтүүчү, бул экинчи көбөйтүүчү. Анда барабардыктын оң жагындагы көбөйтүүчүлөргө ажыраталык. 69 кайсы сандардын көбөйтүндүсү болот? 69 1 көбөйтүлгөн 3 көбөйтүлгөн 23-түү көбөйтүндүсү болот. Себеби 1-ди 3-кө көбөйтсөк 3, 3-тү 23-кө көбөйтсөк 69. Анда муну кандай кылып жазсак болот? Мейли биринчи көбөйтүүчүбүз а минус б, себеби эки көбөйтүүчү дедик, бул биринчи көбөйтүүчү, бул экинчи көбөйтүүчү. Эгерде а минус б 1-ге барабар болсо, анда экинчи көбөйтүүчүбүз кантип болот? 1-ди кайсы санга көбөйтсөк 69 болот? Албетте 69-га. Анда экинчи көбөйтүүчүбүз кечирип койгула 69. А минус б биринчи көбөйтүүчүбүз 1 болгон болсо, биринчи көбөйтүүчүбүз 1 болгон болсо, барабар 1 болгон болсо, мынакей 1 болгон болсо, анча экинчи көбөйтүүчү а плюс б эчиге барабар болот. Албетте 69-га. Себеби 1-ди 69-га көбөйткөндө гана 69 чыгат. Экинчи, эгерде а минус б биринчи көбөйтүүчүбүз, мына биринчи көбөйтүүчүбүз 3-кө барабар болуп калсачы, бул жерде 3 деген да турат. Анда а плюс б канча болушу керек? Анда 23 болуш керек. 23. Себеби 23-тү 3-кө көбөйтсөк гана могу жердеги 69 чыккан жатат. Анда ушул эки системаны чыгарат экенбиз. Системаларды кошолу. Системаны кошуу деген эмне? Оң жагына оң жагын, сол жагына сол жагын кошот. Анда сол жактарын кошуудан баштасак, ага аны кошсок 2а болот. Минус б менен плюс б жоюшуп кетет дагы барабар. 1-ге 69-ду кошсок 70 болот. Ошентип а барабар 35. Себеби 70-ти 2-ге бөлөбүз. Бул эмне дегендик? 35-тен кайсы санды алсаң 1 чыгат дейт. Демек, ал оңой эле болуп турат. Б кайсы санды алсак 1 чыгат болгондо 34-тү алсак. Так, анын ордуна 35-ти койсок, бунун ордуна 34-тү койсок, 35-тен 34 алсак 1 калат. Ошентип 1 жооп табылды деп эсептейлик. Так, экинчи теңдеме системага барып көрөлү. Дагы эле сол жагына сол жагын, оң жагына ол жагын кошобуз. Ага аны кошсок 2а болот. Минус б менен плюс б жоюшуп кетет. Барабар 23-кө 3-тү кошсок 26 болот. Аны табыш үчүн 26-ны 2-ге бөлөбүз дагы. А барабар 13 болду. Муну кандай түшүнөбүз? А 13 болсо, так, 13 болсо, мынакей 13 болсо, 13-төн кайсы санды алсаңар 3 чыгат дейт. Демек, анда 13-төн 10-ду алыш керек экен, анда б барабар 10 болду. Ошентип болгону 2 жооп таптык. Эми текшерип көрөлүк. Анын ордунда мына берилген маселенин шарты мына жерде турат. Квадраттарынын суммасынын айырмасы. 35-тин квадратынан 34-түн квадратын алып көрөлү. 35-тин квадраты, өзүбүз билебиз, 35-тин квадраты 25 12 болот. Минус, так, эми
34'tü kvadratқа көтерелі. 34'tü kvadratқа көтереді деген сөз мына жерге 34'tü 34'ке көбейт деген сөз. Kvadratқа көтерді. 4 жерде 4 16 бирөө көңүлдө 12 13 3 жерде 4 12 бул 10 болот экен. Демек буну кошсок 6 5 1 1. Демек 34'тün квадраты 1156 болот дагы чын эле 69 чыгат. Экинчисин текшерип көрөлү. 13'tün kvadratынан 10'dun kvadratын алып салгыла дейт. 13'tün kvadratı 169, 10'dun kvadratı болсо 100, чын эле 69 калат. Ошентип маселенин эки чыгарылышы бар экен. Мына бул биринчи чыгарылышы болду, бул экинчи чыгарылышы болду. Эми биз дагы бир логикалык эсепти карап көрөлүк. Эки орундуу санга ошол эле цифралардын тескери тартибинде жазылган санды кошсок, суммада натуралдык сандын квадраты келип чыгат дейт. Так, азыр муну система символдор менен жазып көрөлүк. Муну кандай деп чыгарсак болот экен? Эки орундуу санга дейт. Мейли эки орундуу саныбыз А, Б болсун дейли. Ошого тескери тартипте болгондо Б, А болот экен. Ушул санды кошсок, кандайдыр бир натуралдык сандын квадраты келип чыгат дейт. Ушундай шартты канагаттандырган бардык эки орундуу санды тапкыла дейт. Бир караганда бул маселе өтө татаалдай көрүнөт. Бирок 4-чү класста өткөн А, Б эки орундуу сан дегенди эске алсак, Б бирдиги, А ондугу. Аны кантип жазчу элек? 10 А кошулган Б деп. Себеби А ондук дегенди мынандай жазчубуз. Плюс бул жерде Б ондугу болуп калды. Демек 10 Б плюс А барабар n квадрат болот. Эки окшошторун жыйнайлы. 10 А менен А окшош 11 А болот. Плюс Б менен 10 Б окшош. Белгилери бирдей болгондуктан кошулат. 11 Б барабар n квадрат болду. Теңдемени бул теңдеме болуп турат, барабар болуп. Сол жагында экөөндө тең 11 тургандыктан 11'de кашаны сыртына чыгарып жиберсек, А, Б барабар n квадрат. Демек бул мисалыбыз чыкты деп эсептесек болот экен. Мына бир эки санды биринчи көбөйтүүчүбүз 11 болуп турат. Экинчи кашанын ичине көбөйткөндө кайсы бир сандын квадратын бериш керек экен? Албетте могу жер 11 гана болуп чыгыш керек кашанын ичи. Ошонун ичи 11 болсо гана 11'de 11'ге көбөйткөндө 11'дин квадраты чыгат. Андай болсо, буга биринчи класстын окуучулары деле жооп берет. Кайсы санга кайсы санды кошсоң 11 болот дейт. Демек булар бир орундуу сандар. Ошону унутпагыла, себеби булар сандын ондуктары жана бирдиктери. Ошентип А барабар 2'ден баштайлык. А 2 болсо, 2'ге кайсы санды кошсок 11 чыгат дейт. 9'ду. Ошентип анда биринчи жооп 29 болот экен. А ондук болчу, Б бирдик болчу. Дагы эгерде А барабар 3 десек, Б барабар 3'кө кайсы санды кошсок 11 болот? 8'ди. Ошентип 38'ди таптык. Эми А барабар 4 дейлик. 4'кө кайсы санды кошсок 11 болот? Себеби биз кайрадан мына эки жердеги кашанын ичи жөнүндө сөз болуп атат. Себеби биринчи көбөйтүүчү 11 болгондон кийин могу жерден да 11 чыгыш керек экен. 4'кө эчени кошуш керек, 7'ни. Ошентип анда 47 чыгат экен. Эми эгерде А 5 болуп калса, анда Б 11 чыксын үчүн 6 болуш керек. Ошентип 56 болду. Эгерде А барабар 6 болуп калса, анда Б барабар албетте 5 болот. Себеби суммасы 11'de беришин үчүн ошентип 65 деген санды табат экенбиз. А эгерде А 7 болуп калса, анда Б 4 болот. Себеби 7'ге 4'тү кошкондо гана болот дагы, анда жооп 74 болот экен. А барабар 8 болсо, Б барабар 3 болот. Себеби 8'ге 3'тү кошкондо гана 11 83 болду. Эң акырында А барабар 9 болгондо, Б барабар
9'ga kançаны koşkondo 11 çıgat deyit. 2'ni oşentip 92 çıktı. Anda ушундай биздин маселенин шартын канагаттандырган эсептерден мына бизде 1'di, 2'ni, 3'tü, 4'tü, 5'ti, 6'nı, 7'ni, 8'di taptık. Ушул 8 sandын teskeri tartipte жазып туруп кошсок, демек 121 чыгат экен. Себеби 11'di 11'ge көбөйтсөк 121 болот дагы. Бул башкача айтканда 11'дин квадраты 121 болот. Кандайдыр бир натуралдык сандын квадраты ошондой сандан биз 8 эсеп таптык. Демек маселенин 8 чыгарылышы бар экен.